Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксон YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышты Ысык Ата Кең Булуң айылынан келип улантмакчыбыз. Бул жерде 3 жашар бала изделип атат. Бул жерде азыр где-то 500 адам издеп атабыз. Кудай буйруп эми тирик чыкса деген бардыгын эле эмеси эми табабыз деп эле бардыгы аракет кылып атат да. Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксон YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышты Ысык Ата районунун Кең Булуң айылынан улантмакчыбыз. Бул жерде 3 жашар наристебизди жоголуп кетти деп, ушул менин оң жагымда турган сууга чогуп кетти, сөөгү жок деп, кеминде 500 адам Кыргыз Республикасынын болгон булуң бурчунан мен активистмин деген, мен кайдыгер эмесмин деген биздин эр азаматтарды баары ушул жерге чогулуп, Кең Булуңда ушул Чүй каналынын жээгинде жана ошондой эле суу каналдын ичинде куткаруу иштерин жүргүзүп жатышат. Алардын бири Эгемберди Бегматович, Баткен облусунун тургуну. Сиз бул жерге эмне болуп келип калдыңыз? Дегенде саламатсыздарбы, менин атым Алимберди Бегматов Бажылаевич, жарандык активист. Азаке, рахмат, сен ушундай дайыма ушундай немелердин үстүндө жүрөсүң, элге жакшы немелерди чагылдырасың, болгондой. Сен немеңде каналыңда дайыма элдер шындыкты дайыма көргөзүп бере аласың да. Бул жерде азыр мен экинчи күнү биякта жүрөбүз. Менде дагы балдар бар. Менде дагы жаш балдар бар. Сенде дагы бар балдар, Азаке. Бардык эле үйдө жаш бала бар. Ошо эч бир үй бүлөгө каалабайт элем баласы жоголгон. Бул баласына жоготуу бул орду толгуз бир кыямат болот да. Ошону көрүп эле мен чыдай албай, жанагы бала жоголуптур, 3 жашар бала сууга чүгүп кетиптир дегенде келгем да. Бир күн, 2 күндөн кийин келдим окшойт издеп атканда. Азыр бүгүн 6-чы күн. Мага 2-чи күн болуп калды. Бир да энеге дүйнөдө каалабайт элем да, что баласын жоготкон. Даже мал бир уй деп коелу, уйда баласын жоготсо канчалык болот? Биз адамбыз го. Биз адамбыз. Бул балдар биздин келечек. Балдар биздин жаркын келечекти түзгөн бул балдар. Биз балдар үчүн гана жашайбыз. Биз бардык кылган иш аракеттерибиз бардыгыбыз келечек үчүн, балдар үчүн. Ошон үчүн мен жөн отура алган жокмун. Бир да кыргыз апасына, кыргыз аялдарына баласын жоготпосун деп. Сак болуңуздар балдарыңыздарга. Абайлаңыздар, эс алганы чыкканда, жумушта, кайсы жерде жүрсөңүздөр да балаңыздарга сак болуңуздар. Балдар биздин келечек, эч кимдин баласы жоголбосун. Ошол азыр баласын жоготуп ушул жерде тунган аял экен. Бизден эми Кыргызстанда кайсы гана улут болбосун, биз жарандык активист Кыргызстандын ичинде жарандар үчүн биз дайыма кол сунабыз. Кыргызстан аялдары дайыма кайгырбасын. 2 күндөн бери азыр бияктасыздарбы ошондо? Ооба. Бул маалыматты сиз кайдан билип келип калдыңыз? Интернеттен карадым. Интернеттен карап эле как эде жүрөк чыдабады. Туугандар, бир айта кетейин, бул Алимберди Бегматович менен мен дагы көптөн бери таанышмын. Менин номерим деле бар. Мага деле чалып койсоңуз болмок экен. Жок, мен бурча жамашасың. Мен сага чалсам, Азаке, чалсам сен көлдө жүрөм дедиң, анан аякка козголгон жокмун да чынын айтканда. Келип бердим, ошо менен аралашып жүрсөм, сен биякта тутуп алып атасың да. Баягы кандай болбосун, аман эсен сак саламатта тагылып калсын деген үмүттөбүз. Азаке, ушундай нерселерди мен муну эмне үчүн муну азыр неме кылып атам? Ким өзүнө патриотмун деген баягы жигиттер бардык эле активистмин дейт го, ушулар бөлүшүп койгула, что Кыргызстандын башка жерлерде да кырсыктар болуп атат. Ошо балдарыбызга абайлайлы. Бул эми өтө трогательный неме да, баласын жоготуу.
Эми элестетсеңиздер 3 жашар экен. 3 жашар бала. Бүгүн ошондо 6-чы күн болот абы? 6 күн болот. Что бөлүшүп, сен дагы блогерлерге айтып, тааныштарыңа, досторго, активисттерге айтсаң, бөлүшүп койушса бул видеону. Эч ким баласыны жоготпосун, бардыңыздар сак болуңуздар, бөөдө Кыргызстан алыс бололу, кыргызстандыктар ушул колубуздан келген жардам ушул издешип. Эми тирүү чыкса аябай жакшы болот. Ушу апага сабыр тилейбиз. Туңган апа экен. Ким эле болбосун, баласын жоготпосун. Баягы анан мен бул жерден байкаганда кеминде 500дөй адам издөөдө жүрөт. Кыргызстандын 7 областынан келген адамдар бар экен. Ар кандай адамдар бар, ар кандай. Не только ушул Ивановка, Ысык адамдары. Бул жерде рахматчы ички иштер министрлиги, МЧС бардыгы эле издеп атат. Бардыгы колунан келишче жарандар. Жок, ооба, бул МЧС менен ушул бул кызматкерлердин түздөн-түз милдети, андан сырткары мен жөнөкөй жарандарды айтып Ооба, жатам. жөнөкөй 7 областтан келген жарандарга. бүт жүрүшөт да. Бул деген ынтымакты билдирет. Анан бардыгын эле өзүнүн баласын карап туруп эле чыгат го деп ойлойм мындай жерде. Туугандар, анан бул жерге келип, мен келип калганда бул Алимберди Бегматовду негизи тааныйм. Буга чейин көптөн бери эле тааныйм. Келип калсам, бул киши да жөн келбей, ушул жерде жанагы куткарып жаткан балдар ортодон курсагыбыз ачты деп, обед кылып келелик деп кетип калбаш үчүн өзүнүн майда чүйдө тамак аштарын ала келиптир. Ушунуңуздардан кайтпаңыз. Алла разы болсун. Кыргызстан биздики. Кыргызстан бардыгыбыздыкы. Кыргызстанга башыга иш түшкөндө бардыгыбыздын башыбызга иш түшөт. Бул биздин корообуз, бул биздин үйүбүз Кыргызстан. Апаларыбыз тынч болсун. Булар балдарын жоготпосун. Жашасын биздин балдар, чоңойсун, келечек ушу балдар. Жакшы маек болду. Мен мындай кармап алып, камераны включать этип алып, сүйлөтүп алдым. Анан баягы сүйлөп бер деп жана бир жактан көрүп сүйлөп бер десем, жөнчүк публикага ойнотпой эле койчу деп бир качып кетип калды эле. Кармап алдым. Белиңиздер. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Каналга катталып, видео менен поделиться кылып, болушунча таратып коюңуздар. 3 жашар наристе табылып калсын. Бул көз жашын төгүп жаткан эне кубанычта болуп, баласын балким тирүү же аман эсен таап алгандардай болсун. Себеби баланын сууга кирип кеткенин эч ким көргөн эмес. Бир гана негиз сууда, бала сууда болушу мүмкүн деген негиздин бириси суунун жээгинде шлёпка калып кеткен экен. Ошон үчүн эле бала сууда болушу мүмкүн деп азыр издөө иштерин жүргүзүп жатат. Ассаламу алейкум всем. Вот случилась такая беда, что у нас в ауле, селе Кимбулун, в селе Дружба, пропал ребенок Амир, 3 лет. Мы уже 5-е сутки ищем его везде, вдоль каналов, БЧК, шлюзов, но пока безуспешно. Надеемся найти. Ребята, люди подходят с разных городов, с Каракола до Александровки. Дальше я их пока еще не слышал. Люди стараются, 5-й день уже закрывают шлюзы, перекрывают воду, и люди целыми днями находятся в воде. И по отрезкам ищут по 2-3 раза. Место проходит, но пока безуспешно. Но мы не теряем надежду, будем продолжать искать ребенка. Дай Аллах, чтобы мы его нашли. Мы будем всеми усилиями стараться искать ребенка. Кто, может, услышал, может быть, по WhatsApp, мессенджеру, приходите, присоединяйтесь. Дай Аллах, чтобы мы его нашли. Еще что могу сказать. Кто не может приехать, делайте дуа. Делайте дуа, просите у Аллаха, просите у Всевышнего, чтобы мы нашли ребенка, живыми или мертвыми.